Лондон BBC саламатсыздарбы. Элер алчыны спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Түркия былтыр ишке ашпай калган аскердик төңкөрүш боюнча айыпталган 100 адам сотко тартылууда. Индия менен Пакистан бөлүнгөнүнө 70 жыл болду. Ал кезде Британия көзөмөлдөгөн Индияны жиктеп, чегараны сызган адамдын таржымалы. Иракта согуштан качып чыккан көзү азиз бозгун Кембридж университетин эң мыкты баалар менен бүтүрдү. Түркиянын баш каласы Анкарада былтыр ишке ашпай калган аскердик төңкөрүш аракетин жасаган деп айыпталган 100 адам соттолууда. Сотто төңкөрүш уюгу деп шектелген Анкара авиа базасындагы окуяларга орчундуу көңүл бурулат. Төңкөрүштүн демилгечиси делген АКШда жашаган динчи Фетхулла Гүлен баш болгон 1 адам сыртынан соттолууда. Гүлен ага коюлган күнөөнү четке кагып келет. Түркиянын соңку тарыхындагы эң ири сот иши жүрүп жатат. Былтыр ишке ашпай калган төңкөрүштөн бери 50 миңден ашуун адам камакка алынган. Учурда 500 адам соттолууда. Полиция менен аскерлер колдору кишенделген шектүүлөрдү сотко коштоп келип жатышты. Төңкөрүштө жаракат алып же каза болгондордун жакындары аларды кирип келатканын карап турушту. Кээси өлүм жазасын кайра киргизүүгө үндөдү. Туткундарга өлкө президенти Режеп Тайып Эрдоганга кол салууга, өкмөттү кулатууга жана конституцияны бузууга аракет кылган деген өтө олуттуу айыптар тагылууда. Төңкөрүш аракетин жетектеген деп эшектелген 40тан ашуун адам чогуу эсептегенде 300 жыл абакка кесилиши ыктымал. Прокурорлор жана судьялар баш болгон миңдеген өкмөттүк кызматкерлер жумуштан бошотулгандыктан өзгөчө оппозициянын катарында сот акыйкат өтөөрүнө күмөн санагандар көп. Оппозиция сот системасына нааразы болуп, адилеттүүлүктү калыбына келтирүүнү талап кылып, жүрүштөргө чыгып келген. Бирок түрк өкмөтү сот иши өз нугу менен өтөөрүн айтып, Туркияда соттор Европадагыдай эле көз карандысыз экенин жүйө келтирүүдө. Британия көзөмөлдөгөн Индия экиге ажырап, Индия менен Пакистан өз-өзүнчө мамлекет болуп бөлүнгөнүнө 70 жыл болду. Бул окуя тарыхта көп сандаган элде бүлүп чачып, болуп көрбөгөндөй укук көйгөйлөрүн жаратты. Айрым окумуштуулар Британия жергиликтүү өзгөчөлүктөрдү эске албай, жаңы чегараны шашып чийгендиги кан төгүүлөргө себеп болду деп эсептейт. Өлкөнү жиктеп, чегараны чийген адам ким болгон? 70 жыл мурда бул адамга өлкөнү экиге бөлгөн чегаранын сызыгын чийүү милдети тапшырылган. Бул британдык адвокат Сирил Редклифф болгон. 400 миллион калкы бар британдык Индияны экиге бөлгөн чегараны аныктоо үчүн ага болгону 5 жума берилген. Дүйнөлүк экинчи согуштан кийин Улуу Британия Индиянын өз тагдырын өзүнүн колуна берүүнү чечкен. Ошону менен катар ага өлкөнүн мусулман калкын өзүнчө мамлекет кылып бөлүү талабы дагы коюлган. 1947-жылы августта хинди дининдеги Индия жана мусулмандар көпчүлүк болгон Пакистан түзүлгөн. Британдык Индиянын эки жагында тең 2 ири провинция бар эле. Аларда жашаган индуисттер менен мусулман калктын саны дээрлик бирдей болгон. Чыгышта Бенгалия, батышта Пенджаб. Редклиффтин милдети ушул 2 провинцияны бөлө турган чегара сызыгын тактоо эле. Бул абдан татаал иш болчу. Мамлекеттердин тагдыры эмне болору түшүнүксүз болуп турган. Анын жанында ар башка кеңешчилер, колунда эскирген карталар жана калктын саны жөнүндөгү так эмес маалыматтар болгон. Кылымдар бою жанаша жашап келген элди бөлүү маселесинде эч кандай калпсыздыкка жол берилиши керек эмес эле. Редклифф ага жүктөлгөн иштин оордугу менен маанисин түшүнүп турган. Анын чечими көз каранды эместик жарыялангандан кийин бир нече күндөн кийин эле билинген. Миллиондогон адамдар өздөрүнүн кайсы мамлекетке таандык болорун билбей эле эркиндикти майрамдап жатышкан. Ошондуктан көп адамдар үчүн күтүүсүз чечим болду. 12 миллион адам Редклиффтин сызыгын кесип өтүп жаңы мекенге ээ болушту. Диний касташуудан 1,5 миллиондон 1 миллионго чейин адамдын каны төгүлдү. Бул Индия менен Пакистандын мамилесинде бүгүн дагы айык элек зор трагедия болгон. Редклифф Индиядан кетерин алдында өзүнүн кагаздарын бүт өрттөп салган. Кайтып келгенден аны Британ империясы рыцардык улуу крест менен сыйлаган. Бирок ал Пенджабтар менен Бенгалдар анын өзү жөнүндө эмне деп ойлоп жатканын билген. Мени издей турган 80 миллион адам бар деп анын айтканы бар. Мени алардын таап алышын каалабайм.
Сэр Сирил Редклифф ошондон кийин Индияга же Пакистанга эч качан барган эмес. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка жаңылыктары. Пакистандын мурдакы мунай министри Шахид Хакан Аббаси жаңы премьер-министр болуп шайланды. Мурдакы премьер Наваз Шариф коррупция менен айыпталып өткөн жумада кызматтан кеткен. Бийликтеги Пакистандын мусулман лигасы Наваз Шарифтин бир тууганы Шахбаз премьерликке шайлоо аркылуу келгече Аббаси убактылуу турушун каалайт. Кытай президенти Си Цзиньпин улуттук боштондук армиясынын 90 жылдыгын салтанаттуу белгилеп, өлкөнүн аймагы бекем корголот деп убада кылды. Ал түздөн түз кайсы бир көйгөйдү атабаганы менен Түштүк Кытай деңизинде талаштуу аймактар боюнча тирешүү токтобой, Тайвань жана Индия менен мамиле начарлап баратат. Кембридж университетин артыкчылык менен бүтүрүү абдан чоң сыймык. Ирактан качкын болуп Британияга жер которгон тубаса көзү азиз Алан Хеннеси үчүн бул таң калыштуу жетишкендик. Ал Кембриджде эң мыкты баалар менен окуп бүтүп, көзү көрбөсө да алдына чоң максат коюуда. Көптөр менин жашоом жөнүндө сураганда, айрыкча Кембридждегилер байкуш абдан көп кыйынчылыктарды баштан өткөрүптүр деп ойлошот. Бирок мен Ирактагы үй бүлөм жана жакындарым тууралуу ойлогондо, өзүмдүн абалым абдан жакшы экенин түшүнүп, тобо дейм. Аллан согуштан жабыркаган Багдадта эки көзү тең азиз болуп төрөлгөн. 6 ай кезинде Лондонго көзүнө операция жасатууга келип, бир көзү кичине көрүп калган. Чоңоюп жатып, мен өзүмдү башка балдардан айырмаланам деп ойлочу эмесмин. Мен оорукчан экениме баш ийгим келген жок. Башка кичинекей балдардай эле ойноп жүрчүмүн. Аллан өзүн тентекмин деп мүнөздөйт. Сабактарды өзү үйүндө отуруп окуган. Кембридж университетинин Фитцвильям колледжине юриспруденцияны окууга кабыл алынган. Мен китепти көзүмө өтө жакын алып келип окуймун. Бир күнү китепканада китеп окуп жатсам, бир кыз "Сен китепти жыттап жатасыңбы?" деп сурады. Мен болсо китепти мурдум менен окуймун деп тамашаладым. Жашооңдо кезиккен эң чоң кыйынчылык эмне болду? Көп учурда окубай эле кой, окуй албайсың, тим эле кой деген сөздөрдү көп угуп келдим. Мен ушундай кеңештерди угуп окубай койсом, Кембридж университетин кызыл диплом менен бүтпөйт болчумун. Бирок Британияда көзү сокур, мусулман качкын болуу өтө оор. Ошондуктан менин сапарым эми башталууда. Кембриджге эмки келгенимде мен сыяктуу жашоо баяны ар түрдүү адамдар билим алып жүргөнүн көргүм келет. Мендей оорчулуктарга кабылган адамдар чөкпөй, тескерисинче алдыга карай умтулушса деп үмүттөнөм. Спорт жайкы Олимп оюндары 2024 жылы Парижде жана 2028 жылы Лос-Анджелесте өтө турган болду. Лос-Анджелес 2024 жылкы оюнду өткөрүүгө Парижге жол берип, өзү 2028 жылкы оюндардын милдетин алды. Эл аралык Олимп комитети Лос-Анджелеске 2 миллиард долларга жакын акча бермей болду. Неймар футбол тарыхында эң кымбат бааланган оюнчу болушу мүмкүнбү? Барселонанын 25 жаштагы бразилиялык оюнчусу Шанхайдагы мода кечесине катышып келди. Бүгүн ал Париж Сен-Жермендин төрагасы Насер Аль-Хилафи менен жолугуп, 200 миллион долларга француз клубуна өтүүнү талкуулаш үчүн Катарга жөнөгөнү кабарланды. Усейн Болт спорттун гении. Анын спортчуларга тийгизген таасирин мушкер Мухаммед Алиге салыштырса болот. Бул сөздөр дүйнөлүк жеңил атлетика башкармалыгынын президенти Лорд Коуга таандык. Олимп оюндарында 8 алтын жеңген спринт легендасы Лондонда жума күнү башталчу дүйнөлүк чемпионаттан кийин спорттон кетерин айтты. Жаңылыктар соңунда Мексиканын Пуэрто Эскондидо деген жерине чакырам. Ал жакта жылына өтүүчү дүйнөлүк серфинг лигасы жүрүп жатат. Катышуучулар 6-7 метр бийик зор толкунда жылгаяк тээп мелдешкен бир топ эле опурталдуу, оңой иш эмес. Анда кишинин буту колу тең иштеши керек. Хавайден келген Кайлени Австралия менен Британдык аттандаштарын алтта калтырып жеңүүчү болду. Ысык-көлдө мындай бийик толкун болбосо керек. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, оодо кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.